ажырашуу, экинчи аял болуп тигүү маселелеринде кызганыч, өтө ички сезимдер козголуп, күндөшүн бир бычак менен барып бетин жарып, бир жерге бирдекени тыгып алгысы келген аялдар, бир мүнөткө токтоп туруңуз. Бүгүнкү окуя эмне азаптуу, эмне азапсыз экендигин, эмне бакыт, эмне бакытсыздык алып келерин сизге ачыктап айкын түрдө айтып берет. Бул болгон окуялардан өзгөчө түшүнбөстүктүн айынан, өзүнүн кыска оюна берилип, кыска сезимдерине берилип, бирөөнүн өлүмүнө себепчи болуп калган. Ушул менин күндөшүм, ушул менин душманым деп сезе билип, өзүнөн дагы улуураак, өзүнөн дагы жакшыраак адамды өлүмүнө себепчи болгон. Билесизби эмне азаптуу, эмне кыйын? Кызганыч, экинчи болуп баягы күндөш алып алган болсо күндөш азабы. Булардан дагы азабыраак азап эмне десеңиз, бирөөнүн өлүмүнө себепчи болуш азабы турат да. Келин болуп келгениме 40 күн 50 күн тегереги болду. 10 күндөн эсептегенде 4 жума. Ошондой күндөрдө мен колумдан келишинче кызматын кылып, апамдын кайненемдин дубасын алып, саарылап туруп, эрте таңдан көчөлөрдү шыпырып, идишимди жууп, кызматымды кылган учурлар. Эми сиңишим кыйын, башында киришим кыйын. Көп нерседен сурабайм, көп нерседен тилимди тыйышка туура келет. Ушундай болот башында да. Кызматын кылып, кайненемди, кайнатамды, өмүрлүк жолдошумду. Бирок өмүрлүк жолдошум ошол тийген учурумдан эле баштап олуттуу адам эле, сүрдүү адам эле, серьезный адам эле. Бирок ага дагы маани бересем бир күн ачылып кетет мага деген үмүттө кайра күйөөмө ошо романтика болсун, ошол жакшы мамиле болсун, бардыгын кыла бердим. Арадан күндөр өтүп, күндөрдөн бир күн саат эрте таңда 10дордун тегерегинде өмүрлүк жолдошум, эрим машинада атайын баягы больницада түшкөн мындай тачкаларда бир эжени алып келди. Оозум ачылып туруп калды. Бул ким деп. Бардыгы сиңдиси дегенден кийин, сиңдиси барбы деп ойлонуп, үйгө кирбестен эшик астында ойлонуп туруп калдым. Сиңдиси бар болсо, буга чейин неге мага эч ким айткан жок? Ал тууралуу бирөө бир нерсе айткан жок деп өзүмө өзүм суроолорду берип, суроолор жаратып жатты. Байкуш ушунча ооруп жүргөн экен да, больницадан келе албай ушул жакта ооруп жаткан экен да деп менин эми балким жаңы келин көңүлү бузулбасын деп айтпаган окшойт деген ойдо, бул жерде эмне кылып турам өзү деп кирип ал акыбалын сурабайымбы деп шашып үйгө кирдим. Чала жүздөрү агарып кеткен, мурдаларынын аркандай кандар ириңдер келе жаткан, өлүм ачык турда көрүнүп турган кайны сиңдимди көздөрүнө карадым. Аны карап жакындап келип беттеринен өпүп, сиз эч сарсанап болбоңуз эжекем, баары ордуна болот, баары жакшы болот иншалла. Мен сизге кызматыңызды кылам, ар бир кылган кызматым сизге шифа болот, келип ар бир айткан сөзүм сизге даба болот. Мен табип, мен врач, мен сизге шифа болом деп жандарына тегеренип, күлүп, жайнап жакшыраак сөздөрдү айтканды баштадым. Бир учурда озор араң титиреп бир нерсени айткысы келип, колум мынтип желкеледи. Мен алдына жакыныраак келген учурумда колумдан бекем кысып, оозуна жакындатып, Зияда каякта деди. Зияда бул өгөй кызым, өмүрлүк жолдошумдун өтүп кеткен биринчи аялынын кызы. Мен ошондо түшүндүм. Зияда мектепте, келе элек. Келип сизге жолугат сөзсүз түрдө. Кичинекей кызымды сагындым деп көздөрүн жумуп туруп калды. Мен ойлонуп калдым, кандайча кызым деп атат деп. Бир канча убакыт өткөндөн кийин Зияда дагы кирип келди. Эжең келди, кайсы эжең? Ушу больницада жаткан эжең. Ал менин апам го деп чуркап, бөлмөлөрдү кыдырып, чуркап баштады. Кирип кеткенден кийин мен дагы түшүнбөй калдым. Айраң таң болуп артынан кирип келдим бөлмөгө. Кирсем, Зияда көздөрүн агызып жаштарын апа деп, апакем деп кучактап ыйлап жатат. Апасы дагы кызым менин, ширин кызым деп аны кучактап ыйлап жатты, бири-бирин кучактап. Эне балам мээрими. Мен ошол жерде айраң таң болуп, дарроо буттарым титиреп, жерге тизелеп, башымды кармап отуруп калдым. Мага неге ачыгын айтышкан жок? Каза болгон деген эле го.
Мен экинчиге ыраазы болдум эле го. Көрсө бул тирүү турбайбы, больницада турбайбы деп ар кандай суроолор оюма келип, баардык сырлар ачылды. Демек бул менин күндөшүм деп карашты баштадым буга. Демек бул менин душманым деп карашты баштадым буга. Өмүрлүк жолдошум келет, эң биринчи аны сурайт. Сиңдим деп койсо, ачыгын эле айта бербейсиңби? Бул сенин катының экен го деп бетиге айткым келет, бирок айта албадым. Ажырашып кете албаймын. Ар кандай жолдорду ойлодум. Өзүмдү асып көрсөмбү, ажырашып кетсемби? Жок, бирок булар вариант эмес эле. Не выход эле. Чыгуучу жол эмес эле булар. Ошентип сарсана болуп, кыжалат болуп, кыйынчылыкта аял ырдайт да, ыйлайт да, бирок баары чыдайт да деген сөзгө менин жашоом туура келип жатты. Чыдап жаттым. Күндөр, ар бир күндөр найзанын үстүнөн кадам баскандай мен үчүн кыйынчылыкта өтүп жатты. Бул жакта күндөшүм өлүм төшөгүндө жатат. Качан өлөт экен деп, күндөшүмдү акыркы сапарга качан узатамын деп мен сарсана болуп жатам. Күйөөм жакшы мамиле кылган сайын ичим өрттөнөт. Баягы найзалар келип сайылат, канжарлар жүрөгүмө сайылат. Ар бир айтып жаткан ширин сөздөрү мен үчүн оору болуп жатты да. Келип тамагын, мага бербеген тамактарын келип ошо сиңдим деп тамагын жедирип коёт. Келип стаканда келип акырын ич сиңдим деп суусун ичирип коёт. Ар бир кылып жаткан жылуу мамилелери мени оорутуп жатты. Же өлөрүмдү билбейм, же тирүү болуп, тирүү жашаганды билбейм. Арасаттын ортосундамын. Кырсык кашкабактын ортосу дейт, ошол кырсык сыяктуу туруп калдым. Же ашыкчамын, же керектүүлүгүмдү билбейм. Ошондой азаптуу күндөр уланып, бир күн үйдө эч ким жок дегенде Зияда уктап жатат, өмүрлүк жолдошум уктап жатат, кайнене башкалар башка жака сапарга кетишкен. Мынтип карасам, суу сурап жатыптыр. Жан дүйнөмдү өрттөп, күндөш болуп, мага душмандык кылып, өзүң жыргап суу ичейин деп атасыңбы? Менин жан дүйнөм өрттөнүп, күйүп жаткан учурда мага эч ким бир стакан суу берген жок. Мен сага суу алып келем деп, эшикти дагы ачып, атайын суук кирсин, шамал кирсин деп, кыштын ызгардуу күндөрү эшикти дагы ачып коюп, атайын дарбаза жака басып кеттим. Дарбазанын артында дубалга сөйөнүп, өзүм сүйлөп жаттым. Балким кайтсамбы, жардам берсемби? Жок деп ичимден кичинекей бир балакай сүйлөп жатты өзүмө өзүм. Сен кайтпашың керек, ушул иште турушуң керек, ал сенин душманың деп жатты. Кызганыч азабы, күндөштүк азабы, душманчылык деген сезимдер мени мээңди, жан дүйнөмдү ээлеп алган болчу. Эч нерсеге карабадым. Дыккат дагы болбодум, сарсана дагы болбодум. Унчукпай кирип, подушканы кучактадым дагы. Ичимден бир кырың деген күлкүмүштөр келип, кичине ой басып дагы күлүмүш болуп, подушкамды кучактаган бойдон уктап кетиптирмин. Кайненемдин бир өтө орчундуу, турбайсыңбы, келин тур, ушул жерде катты уктайсыңбы деген оройлуу үндөрү мени ойготту. Чочуп ордумдан туруп кеттим. Не болду апа деп. Ушунчалык катты уктайсыңбы кызым, чык эшикке деп. Туруп огородко чыксам, күйөөмдүн өтө каттуу, азаптуу кыйкырыктары менин кулагыма чалынды. Ой сиңдим, неге бизди таштап кетип жатасың? Мынча эрте кетип жатасың кызым, сиңдим деген үндөрү менин жан дүйнөмө тийди. Мен эмне кылып койдум? Бир адамдын өлүмүнө себепчи болуп калдымбы? Өзгөчөлүгү жаш кызга Аллах Таала сигнал берген окшойт, белги берген окшойт. Эмне үчүн? Себеби мен эшикти ачып коюп чыгып жаткан учурумда Зияда уйкудан туруп, мен апама барам деген болчу. Жаш балдар уколдон коркот, ал жерде врач бар деп, укол сайып коёсак деп, анда коркутуп, бөлмөсүнө киргизип жиберген болчумун. Мен кандай надан кызмын? Бир периштедей кыздын өлүмүнө себепчи болдумбу? Күндөш болсо дагы адам болчу го. Мен кандай жаман адаммын? Зияданы акыркы эне мээримине тоюшунан тосуп калган кандай адаммын деп өзүм ар кандай суроолорду берип, ошол жерде туруп калдым. Кайненем жакындап келип, келин, бул иштен биз дагы капабыз. Менин бир тууган эжем
kүйөөсү менен ажырашып кетип ушу кыз менен келген. Бирок ал дагы өтүп кетип, бул кыз бул жерде калган. Калардан көз тирүүлүгүндө кызыңыз эч качан жетим калбайт деп кызым менен алып келгенмин. А мунун кызы кичинекей Зияда менин баламды ата деп ошого үйрөнүп калган. Ата меримин көрсөт балам деп балама дагы айтканмын. Ошондуктан да ортодо арасаттык жок, түшүнбөстүк жок. Атадай мерим көрсөткөнүн аракетин кылды. Мага ошол учурда туура эмес түшүнүктөрүм, өзүм бир нерсеге диагноз коюп, ал диагнозум ката чыкканын, эч нерсени окубай барып операция кылган врач сыяктуу өзүмдү катуу күнөөлөдүм. Мен күндөш деп билген адам, аял, бул менин кайны сиңдим болуп чыкты. Мен не кылып койдум? Не надандык кылып койдум? Шайтан ушунчалык мени азгырып кеттиби? Мен ушунчалык акмак болуп калдымбы? Ушунчалык ичим өрттөнүп, күйүп, не кыларымды билбей, барып дарроо бардык нерсени түшүнгөндөн кийин эшикти жулак ачып барып, күйөөм кучактап, сиңдим деп ыйлап жатканына карабастан барып кучактап, жүрөгүнө башымды коюп, ыйлап, кечир мени, сен мени деп каза болдуң, кечир мени. Акыркы жолу бир стакан сууду бербеген мен акмакмын. Акыркы жолу энем эримине той бошуна себепчи болуп калган Зияданын апасы менен сүйлөшө албай калышына себепчи болгон мен кандай акмакмын деп өзүм ошол жерде кучактап ыйлап, эшиктин кыртышынан карап ыйлап жаткан Зияданы, Зияда кызым кел деп чакырып, аны дагы кошо кучактапаң деп кучактатып ыйлатып, өзүм дагы ыйлап ошол жерде кечирим сураган. Мен ушундай күнөөлүү келинмин дейт. Мен качан ушул 18-20га жетмейинче Зияда кызды чоңойтуп тарбияма алдым. Качан ушул жетмейинче, өмүрлүк жолдошуна, күйөөмө тапшырмайынча, бул Зияда менин аманатым болуп калды. Бирок Зияданы ар бир көзүнө караганым сайын анын апасы менен эсиме түшөт. Апасын өлтүргөнүм эсиме түшкөнү сайын мен күйбөгөн жаным күл болот, өрттөнүп кетем. Бирок балким Кудай кечирер мени деп ойлойм. Балким ушул Зияданы жакшыраак карасам, жакшыраак тарбия берсем, балким Кудай мени кечирер деп башка балдарыма дагы жакшыраак меримди берип, башка балдарымдан дагы күчтүүрөөк мектептерге киргизип, ушул Зияданы жакшы тарадым. Билесиздерби эмне азаптуу? Күндөштүк азап эмес, урматтуу эже карындаштарым. Билесиздерби эмне азаптуу? Кызганыч азабы азаптуу эмес. Билесиздерби эмне азаптуу? Бирөөнүн өлүмүнө себепчи болуп калып, андан артка калган сезимдер менен жашаш азаптуу. Мындан өткөн азаптуу нерсе жок. Бүгүн күндөш болуп калгандар бар. Эркектерде бүгүн эң чоң ошибка катабыз, кыздарыбызга туура тарбия бербей атабыз. Кыздарыбыз менен сүйлөшкөндү билбей атабыз. Урматтуу аталар, кыздарыңыздар менен сүйлөшүңүздөр. Бүгүн экинчи аял алам дейсиң, аласыңбы десе алам деп турат көп эркектер. Бирок көп аялдардан сурасаң экинчи болуп тийбейм дейт. Неге десеңиз, алам деген маселеде тарбия бар, бирок тием деген маселеде тарбия берилген эмес да. Кызыңа жакындап келип, кызым жашоо ушундай, кокус күйөөң, эртең турмушка чыккан учурунда күйөөң ден соолукка байланыштуу, балким төрөбөй калышың мүмкүн. Ал нерсеге байланыштуу экинчи аял алса, ага чыдап жашашка сен мажбурсуң, кызым. Мажбурсун эмес, бактылуу болуп жашашка ылайыктуусуң ошол учурда дагы. Эмне үчүн? Себеби биздин шариятыбыз, динибиз ушул адилеттүүлүк дини. Кудай Тааланын бул буйругу, биз акыретте бактылуу болгонго ылайыктуубуз. Бул дүйнө убактылуу, утурумдуу эле жашоо. Ошондо сен алданып калбагын, күндөшүңдөн өч алам дебегин деген нерседе бирөө экинчи болуп тиесимби десе ойлонуп көрүп, жакшы жер болуп турган болсо тийгин деп кыздарыбызга тарбия бербей атабыз го биз, эркектер. Аласыңбы десең дароо алам дейт. Тиесиңби десе жок дейт. Неге? Түшүнүктөр туура эмес да, урматтуу мекендештер. Түшүнүктөрүбүз туура эмес. Биздин талабыбыз башка, берип аткан тарбиябыз башка болот да. Кудайыма шүгүр. Бүгүн күндөш болуп калгандарга эмне кылыш керек?
Men 10 erежесин айтып атам бул жерде. Биринчиден сабырдуу бол. Аллах Таала сабырдуулар менен бирге. Сообун ким чексиз алат десеңиз, булар сабырдуулар сообун чексиз алат. Сабырдуулар бул дүйнөдө акыретте сообун чексиз алат экен. Сабырсыздык кылып, ошол ачууга алдырып бир береке таппайсың. Ачуу келгенде акыл кетет дегени бул туура сөз. Ал эми экинчиси кечиримдүү бол. Ар дайым кечиримдүү бол. Күйөөңө карата, ошол күндөшүңө карата дайым кечиримдүү бол. Ал туура эмес, ал жаман, андай мындай деп кемчилик издебе. Сен канча күнөөлөрүң бар, сен өзүң жакшы билесиң. Балким ошол күнөөлөрүңдүн себебинен ал күндөш келди сага. Балким аркаңда историяңды карап көр. Кылган кылмыштарың, балким өзүң ойноштук кылып жүргөнсүң буга чейин, зина кылып жүргөнсүң, балким ошондуктан сенин үстүңө аял келди. Андан кийинкиси үчүнчүсү өзүңдү баала. Башкалар менен өзгөчө күндөшүң менен салыштырба. Ал мындай бүгүн прическам мындай кылып чыкты, андай кылып чыкты деп. Эки күндөш бар экен да. Кыйналат экен экинчи күндөшү суу ташып барыпкан. Анан биринчи аялга айтат экен, эрибизге айтып бир жакшыраак бир эшек алдырбайлы суу ташыган дейт экен да. Анан баягы биринчи аял карап күлүп туруп, мен муну эче эле жолун таап койгом, эриме айтып койгом. Мына сен ошо эшексиң да дегендей нерсени айтып коет экен да. Ошол кээде биринчи аял эшек сыяктуу көрөт экинчини. Кээде экинчи саясатын жүргүзүп, биринчиге туура эмес душмандык кылган учурлар болот. Жок, өзүңдү баала. Сен бул жерде ийгиликке жетпей каласың. Качан кычык издесең. Башкалар менен салыштырбагын. Башкалар менен салыштырба. Өзүңдү күндөшүң менен салыштырып, негатив, актив деп жаман ойлорго батып, жаман багытка кирип кетесиң. Өз багытыңды жоготуп коесуң. Качан сен салыштырсаң. Эч качан салыштырба. Кыңыр сөздөрдөн, кычык сөздөрдөн алыс бол. Күйөөңө тийгизип, мына аялың го деп. Мына аялың кылсын деп. Бир эркек эки аял алат экен да. Биринчи аялга барса, барың экинчи аялыңыз тамак кылып берсин дейт экен. Экинчи аялга келсе, бар биринчи аялыңа бар дейт экен да. Анан ал ойлонуп үчүнчү аял алып алыптыр да. Мына силерге деп. Арадан күндөр өтүп, биринчи аялы экинчиге бар дейт экен, экинчиси үчүнчүсүнө бара дейт экен, үчүнчүсү бар көчөгө көрүнбөй жогол дейт экен. Анан үчөө аялын топтоп тур дагы, эми силерди азабыңарды тартырам деп чуркап барып муздак сууга отуруп алат экен да. Туруң болду, сизди кечирдик дейт экен баягылар. Жеткиликтүү болду деп ойлойм. Андан кийинкиси туура сүйлөшүүгө аракет кыл. Дайым бизнесмен душманы менен дагы келишим түзө билиш керек. Күчтүү саясатчылар билесизби? Өз баласын өтүрүп кеткен душманы менен дагы бир партада отуруп туура саясатты жүргүзө алат. Күндөш болдуңузбу, аны душман катары көрбөңүз. Ааламыбыз кең, жашообуз, дүйнөбүз кең, планетабыз чоң. Туура сүйлөшүүгө аракет кыл ар дайым. Диалогду туура кыл, мамиледе ар дайым сылык-сыпа бол. Ачык жана сыйлуу бол. Андан кийинки жетинчиси, балдарың болсо, балдарыңдын кызыкчылыгын ойло. Ал экинчи алды болду, эми сен балдарың үчүн жаша. Чубагысыз айтмакчы, тарбиячылар бар, 40-50 баланы тарбия кыла берет садикте. Балдарды жаман көрөт, бирок жакшы көрөт деген нерсе жок, бирок балдар тарбия кылат. Сиз дагы кээде күйөөңүз жаман көрүп, көңүлүңүз калып калышы мүмкүн. Кээде күйөө аялдан, бирок бирсиңер, балдарыңар эми тарбия кылышыңар керек. Сүйдүм, өлдүм дегенге эми убакыт жок. Балдардын кызыкчылыгын эске алышың керек экен бул учурда. Балдарың тынчтыкты сүйөт. Силерди ызычуңарды эмес. Андан кийин сегизинчи, түз мамиле кыл. Ар дайым чындыкты, адилеттүүлүктү карман. Бирөөнүн көзүнө жакшы көрүнүүгө аракет кылба, түз жана чынчыл бол. Кыңыр иш кылып, табипке барып, ар кандай окутуп, күндөшүмдү жок кылыш керек деп береке таппайсың. Кара дуба кылып бер десең, бул нерсенин акыры азаптуу бүтөт. Өзүңө эле тиет бул нерселер бардыгы. Тогунчу, адамгерчиликти унутпа. Күндөш дегени бул душман деген эмес. Ал адам, ал дагы адам күндөш болсо дагы. Ар дайым сый-урмат көрсөтүп, өз деңгээлиңде
жакшы мамилени көрсөт. Сенин мамилең өч алуу болуп калбасын. Ар дайым адамгерчиликтин туу чокусу болуп турсун. Адамгерчиликти унутма. 10-нчусу көбүрөөк дуа кыл. Көбүрөөк китеп оку. Балдарыңдын келечегин үйрөн, оку, тарбия кыл. Аллага жагын, Аллагдан сура. Таяна турган зат Аллах. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, кээде адам намкөрлүк кылып коет, токчулук бузуп коет, комфорт зона бузуп коет. Эркек киши чындап акчалуу болуп, биринчи, экинчи аялына дагы сонун мамиле кылса дагы бекер да, кыларга иш таппай күйөөнү чукуп отурат ар дайым. Ордо апаларыбыз пахта терип, сардан кечке иш кылып, жөнөкөй сууду дагы сайдан алып келип, кирлерди бардыгын колдо жууп, мындай жаман оюлду ойдогонго убактысы болбойт эле да. Азыр жаштар бүт бекерчи, чукуганга, бирдеке кылганга башка нерсе жок да. Мына не кылып жүрөт, мына шундай кылып жүрөт дейт да. Балдарыңызга туура тарбия бериңиз, анан атаң биринчи аялын алдыга кетти, ойношун алдыга кетти деп айтат да балдарына. Антип айтпа. Балдарыңа туура тарбия бер. Биздин динибиз ушуну айтат. Динни кабыл албасаң, сен узакка барбайсың. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, урматтуу эже карындаштарым, бул азыркы өтө орчундуу мындай тил менен айтып коюш оңой бул нерселерди. Бирок жүрөк менен амал кылыш кыйын сабактардын бирине кирет бул маселе. Алтын башыңыздар аман болсун, ар бир нерсени амал үстүндө кылууну насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.